Видеоны коюп коесуңарбы? Саламатсыңарбы достор. Скөл Аврора санаторийинде кыштын кыраган чилдесинде түнкү түн жарымда дагы курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Мынакей санаторийда кардагыларыбыз, эс алуучуларыбыз тамактануучу жай. Биякта курулуш иштери бүтүп калды. Кудай буюрса, аз убакытта ишке беребиз. Эс алуучуларыбыздын 3 маал даамдуу тамак менен камсыз кыла турчу жайыбыз. Бул биздин тамак дайындоочу жайыбыз баардык талаптарга жооп берет. Таракан кууп тарткан эл өкүлү Эрулан Көкүловдун тарткан бөлмөсү бул башка жерде жайгашкан. Аяктындагы иш кагаздары бүттү. Жакын арада курулуш иштери башталат. Алмаз Акынжанович. Эмне да мамлекеттик кызматкер. Авроранын юристи экен. Бул жерде деген эл өкүлү элдин кайрылуусу менен барып, ордунан болуп көргөн нерселерди тартып, көрсөтүп берип атса дагы, туруп алып мамлекеттик кызматкер калп айтып атат. Коридорду көрсөтүп атат. Бул ремонт болуп аткан жер Авроранын коридору. Азыр барсак деле, бул Авроранын коридору. Бул Авроранын ашканасына эч кандай тиешеси жок жер. Ремонт болуп аткан жерчи. Аны круглосуточно кылабы, кандай кылат, аны өзү чечип алсын. Экинчиден, жанакы ашкана деп көрсөтүп атпайбы? Ошол жер ал ашкана эмес. Ал Авроранын кире бериши. Биз могу Аврораны тарткандан кийин мага ким гана чалган жок да ошол малдачы. Чыгарба деп ким гана чалган жок. Мен мындаймын, мен тигиндеймин, мен тиякта иштейм, мен биякта иштейм депчи. Биз ушунчалыкка жеттикпи? Президенттин ушинтип алдап калдыкпы биз? Бул президентти алдап аткан жок бул адамчы. Бул адам мени өз көзүм менен ушуну көргөн кыргыз элин алдап жатпайбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен иштеп аткан адамдарга тоскоолдук болбогонго аракет кылам. Жакшы иштеп атасыңар. Көп нерселер өзгөрүп атат. Бирок тилекке каршы кол алдыңызда иштегендердин бир ашып кетсе, мен көрүп атканыман 4-5 иштеп атат да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Калгандар жөрүн эле эркелеп эле жүрүшөт, муяка келип бизге шылдыңдап күлүп, көзүбүзгө карап. Жогорку кеңештин башына чыгып алганда жөн элечи. Ага далил көп эле нерселер бар. Мисалга алып келели. Мына могу жерде Бишкектин центринде Нариман Түлеев деген бизнесмен бая эски адаты менен 2 этаждык имаратты проектке көрсөтүп, мына 2 этаж салам деп тур, Кыргызстандын баарына көрсөтүп, 2 этаждык проектти 3 этаж кылып тур, Кыргызстандын борборунда, Бишкек шаарынын борборуна салып коюп атат. Аны камчыга Кыдыршаевич барып токтотту. Эмне бизде вице-премьерден башка ошондой стройкалар токтото турган эч ким жокпу? Курулуштар токтото турган. Обязательно президент же камчыга Кыдыршаевич барыш керекпи? Ага чейинки органдар эмне кылып атты? Алар эмнеге айлык майнасын алып жүрөт? Эгер Кыргызстандын так ортосунда ушундай нерселер болуп атса. Эгер токтото албасаңар, мен ар дайым айтам, кетпейсиңерби? Эмне эркелеп жүрөсүңөр буякта? Мамлекеттик кызматкерлер, мен силерге айтып кетейин. Садыр Нуркожоевич президенттен башка Кыргызстанда башка да кыргыз эли бар, кыргыз калкы бар. Силерди карап турат. Биз баарыбыз чогулуп, ошол кыргыз эли үчүн иштейбиз. Мени антип шылдыңдабагыла силер, таракан кууп жүргөн, анан бир нерсени сүйлөп атсам жылмайып отуруп, мага кереги жок. Уялбайм мен. Мен эмнеге уялышым керек силер кылбай аткан жумушуңарга? Мен жумушумду конкретно кылып жүрөм. Ошол себептен силер менен чырылдашып, урушуп, силердин шылдыңыңарды угуп жүрөм да. Алмаз Акынжанович, журналисттер боюнча. Могу Кыргызстанда журналисттер калган жок. Мен коллегаңармын силердин, журналисттер эски. Мурун журналист болгом мен. Журналистиканын мыйзамын мен силерден жакшы окуган үчүн ушул деңгээлге жеткен. Нисахар долбоордо ошол деңгээлге жеткен. Мен ошондо эле айткам, ошончу. Силер журналист болуп эле, булар мени жамандап жазат да. Могу жерден трибунадан жакшынакай эле сөз сүйлөйм. Барсам эле бир кесип туруп жамандап чыгарып коюшат.
Эмне себептен экен десем, Улан мырза, сүйлөп бүтүп алайынчы, рахмат. Эмне себептен экен десем, көрсө булар бизнес кылат экен. Карасам менин коллегаларым жашынакай чыгат, мени эле кесип эле чыгара берет. Эмне себептен десем, көрсө булар акча алат экен. Булардын контрагы бар экен, 1 айлык, жарым жылдык, 1 жылдык. Анан ошону төлөп берет экен, анан мен жөн эле жакшы видеолорду чыгарат экен да. Эмнеңер журналист силердин? Кайсы арыңардан силер биз мындайбыз, биз тигиндейбиз, биз укмушпуз деп жүрөсүңөр? Бир нерсе десе эле свобода слова, анан кийин сүйлөтпөй атат бизди, минтип атат, тигинтип атат. Сүйлөтпөйт да мыйзамды бузуп атсаңар. Мына не Сахар долбоорун алып барган, бир жолу соттолгон жок эмне? Анткени мен мыйзам сактачымын. Нисахар долбоору убагында менмин деген Кыргызстандын долбоору болгон. Бир жолу соттолгон жокмун. Бир жолу барып, бир суракка барып отуруп, неметип көргөн жокмун. Анткени мыйзам сакталган Нисахар долбоорундачы. А силер монтип акча алып туруп, бирөөнү мактап, бирөөнү жамандап жүрсөңөр, соттолосуңар албетте. Тилиңер кыскарат. Анткени акча ошондой нерсе, акча ар дайым тилиңерди кыскартат айтып коеюн. Могул видеону азыркы мен көргөзгөн Алмаз Акунжанович Алка медиа тармактык басылмасы чыгарыптыр. 1 миллион подписчиги бар экен. 24 kg новости Кыргызстана чыгарыптыр. 633 000 подписчиги бар экен. Инфограм 312 новости Кыргызстана 345 катталуучусу бар экен. Медиа 24 kg 78 200 катталуучусу бар экен. Кактус медиа урматтуулар 884 000 катталуучусу менен чыгарып атат. Акыркы кабарлар Санжар Калматай 2 миллион 220 000 катталуучусу менен чыгарып атат. Элди алдап. Айланайындар, журналистикада жазылган эки тараптуу деп. Бирөөңөр чалып сураган жоксуңар го менден, эмне себептен мындай болду деп. Силерге кайсы мыйзам андай уруксат берди эле? Силер өзүңөр журналистмин деп турган, журналистика боюнча мыйзамды бузуп атсаңар. Эмнеңер журналист силердин? Алмаз Акунжанович, ушу мен атап кеткен териштирүү жүргүзүлсүн, ушу мен атап кеткен неме журналисттиктер боюнча, эгер журналист болсо. Чалып сурабайсыңарбы? Жооп берем да эмне болгонун. Унутуп калгансыңар силер журналистика деген эмне экенчи. Силерге эптеп, мо видео үчүн да мен билем бул видео эмне чыгып кеткен. Анткени акча алгансыңар силер бул видео үчүн. Силердин заказной статьяларыңар бар, ошого чыгып кеткен булчу. Антпесе силер журналистика боюнча мыйзамды унутпайт элеңер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, булар мындай да мамлекеттик кызматкерлерчи, алданбаңыз. Жакшы жумуштар жүрүп атат, алдыга жүрүп атабыз. Мен эч качан мындай нерселерди мындай жабып, жашырып, мындай калп айта турган адам эмесмин. Жакшы кетип атабыз, алдыга кетип атабыз. Бирок кичине мындай тарбиялаш керек болуп атат мамлекеттик кызматкерлердичи. Мектептерди тез салдыртып атасыңар, жолдорду тез салдыртып атасыңар. Эч ким көзөмөлдөй атат. Мен барган мектептердин 50% чөгүп атат кайрачы. Биз эмнеге канчалык акча жумшап атабыз? Эгер кайра эле уруп атса анчалык мектептердин барычы. А эмне себептен? Анткени көзөмөл жок. Анткени эшикке чыгып эч ким карабайт силерден башка. Садыр Нуркожоевич жүрөт, Камчыбек Кыдыршаевич жүрөт. Ал барган жерлерде асфальттар 2 күндө жасалат, кетип калгандан кайра тешип туруп канализациясын жасашат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз мурунку президенттер көргөнсүз, сиз ушул жерде депутат болгонсуз, эл өкүлү болгонсуз. Сиз да көргөнсүз, ушинтип жанында жүргөндөр президенттин атын жамын алып, ишин аягына чейин чыгарбай, араң жал иш кылып жүргөн. Биз баарыбыз кыргыз эли үчүн иштейбиз. Баарыбыз кыргыз элдин келечеги үчүн иштейбиз. Ошол себептен көзөмөлгө алып койсоңуз, чоң рахмат.